Убакыт өзүнүн өтүшүн бетке, денеге бырыш түшүрүү менен белгилейт. Алгачкы бырыштар албетте бетке түшөт. Көбүнчө көздүн тегерегине, мурундун, ооздун айланасына. 25 жаштан тартып тери өзүнүн серпилгичтигин жогото баштайт. Анын үстүнө ысык сууктун, шамалдын таасиринен жакшы кам көрбөгөндүктөн да бетке бырыш түшө баштайт. Бетке кам көрүү ушундан тартып биринчи орунга чыгат. Мындан тышкары бети башты бырыштырып сүйлөө, мурунду чүйрүү, тамеки тартуу, ичкилик, күндүн зыяндуу нурлары да бырыштын түшүшүн шарттайт. Жаш болсоңуз деле бетиңизди күтө билбесеңиз, мисалы атайын гелдер менен жууп тазалап, маскаларды, кремдерди колдонбосоңуз, анда бет терисин бузуп, бырыштын түшүшүнө жол ачып бересиз. Бырыштарды кол менен да, атайын аппараттардын жардамы менен да массаж кылып жазсаңыз болот. Бирок кол менен массаж жасоо артыкчылык кылат. Анткени аппараттар менен бир эле туура эмес жасасаңыз, анда бет булчуңдарыңыз бузулат. Демек беттин табигый келбети өзгөрүп калат. Анан дагы аппараттар менен массаж кылдыруу богок аллергиясы барларга болбойт. 18-20 жаштан тартып аптасына 1-2 жолу пилинг, скрабты колдонсо беттин түлөгөнү жана безеткилер, кирлер кетип, бет жакшырат. Жууган соң бетти анча кургатпай туруп, крем сүйкөсө жакшы сиңет. Көздүн айланасында май бездери болбойт. Андыктан бат кургап, бырыш түшүү коркунучу бар. Андан сапаттуу крем гана сактай алат. Тоналдык крем, упалардын күчү күндөн сактоочу кремге жетпейт. Бети кургактар крем. Анын үстүнө күндөн сактоочу крем койгон соң, упа колдонбой коюшса деле болот. Упа кургак беттерди ого бетер кургатып жиберет. Көз бул адамдын ички жан дүйнөсүн чагылдырып турган орган. Аны сулуулап турган бул көздөн чыккан нурлар болуп саналат. Кандай учурда көздүн алдында бырыш түшөт? Биринчи, сиз адамдар менен баарлашканда мимикаларыңыз күчтүү иштейт. Айрым адамдар бар сүйлөгөндө эле көзүнөн нуру чачырап күлүп сүйлөйт. Мындай түрдөгү адамдарга көздүн алдында бырыш бат түшөт. Экинчи, телефондо же компьютерде күнү бою отуруу. Телефондо же компьютер алдында күнү бою отурган адамдардын көзү кургап, анын негизинде көздөрүн улам жумуп кайра ача берет. Дал ошол көздү жумуп кайра ача бергендиктен көздүн алдында бырыштар бат түшөт. Үчүнчү, сиздин көрүүңүз начар. Эгерде сиздин көрүүңүз начар болуп, очки тагынсаңыз бир нерсени андан дагы жакшы көрүүгө аракеттенип, уламдан улам көзүңүздү ирмей беришиңиз мүмкүн. Мындай шартта да адистер көзгө тез бырыш түшөрүн эскертет. Көздү тынымсыз бир нерсе менен арчый берүү. Көздүн тегерегиндеги тери өтө назик келет. Ошондуктан аны кайра бир нерсе менен суулап арчып сүртө берүү андагы бырышты пайда кылат. Көздүн алдындагы бырыштардан үй шартында төмөндөгүдөй арылууга болот. Бырыштарга каршы жасалуучу маскалар. Эгерде көзүңүздүн алдында бырыштар пайда болгонун байкасаңыз, анда көп кейибеңиз. Башыңызды бир орунда кармап, оңду, солду, өйдө төмөн, көзүңүздүн карегин айланта карап кыймылдатыңыз. Сөөмөйүңүздүн учун карап, колду көзгө бирдей жакындатып, бирдей алыстатып карап туруңуз. Баштыкчадагы колдонулган чайды ыргытып жибербестен муздатып, көзгө 2-3 мүнөт басыңыз. Андан сырткары уктар алдында 10-15 мүнөт бадыраңды тоголок кылып кесип көзүңүзгө коюп жатсаңыз да бырыштардын алдын алган болосуз. Төрт мезгил тең терибизге ар кандай көйгөйлөрдү жаратат. Кышында беттеги кан тамырлар, тери суукка урунса, жазында күнгө күйүп, тактар пайда болот. Майлуу беттерде сальная железа болот. Ал беттеги май бөлүп чыгарат. Май бөлүнүп чыккан сайын бетке бүдүр, безетки чыгып, тешикчелер пайда боло берет. Кандай бет тери болбосун, аны самын менен жууганга болбойт. Самынды бириктирип турган нерсе калий болот. Калий бет терини кургатып, кызытып, беттин үстүңкү катмарына зыян келтирет. Самындын ордуна беттин типтерине жараша ар кандай бет жуучу каражаттарды колдонуу керек. Кыш мезгилинде беттин терилери өзгөрөт. Майлуу беттер комбинированный болот. Комбинированный бет нормалдуу типке өтөт. Нормалдуу кургак болсо, кургак беттер сезимтал болуп калат. Беттин тибине карап азыктандыруучу бет майларды колдонуу керек.
Кышында сууктан коргоочу бети майларды колдонбой эшикке чыкканда бет тоңуп, теринин астындагы кан тамырлар ичкерет. Кайра жылуу бөлмөгө киргенде тоңгон бет кызып чыгат. Ичкерген кан тамырлар жыйрылып, жарылып кетүүгө чейин барат. Эшикке чыгарда азыктандыруучу бети майларды коюп, анын үстүндө SPF фактору бар крем коюу зарыл. Кээ бир адамдар жайында колдонгон нымдаштыруучу бет майларын кышында да колдоно берет. Бул туура эмес. Анын курамындагы атайын кристаллдар бар. Эгер бул бет майларды кышында колдонуп алсаңыз, кристаллдар териге жарака берип жиберет. Кышында туура эмес кам көрүлгөндүктөн пилингдер көп жасалат. Пилинг бул өлгөн клеткалардан арылуу. Суукка урунуп, травма алып жаткан бетке пилинг жасап турбаса болбойт. Жаз бет териси үчүн кооптуу учур. Кыштан тери кургап, түлөп, сезимтал, назик болуп чыгат. Бул мезгилде кышта колдонгон азыктандыруучу бет майды курамында С витамини бар нымдаштыруучу бет майларга алмаштырып, күндөн коргоочу бет майды SPF 50 дегенин колдонуу керек. С витамини беттин өңүн жакшыртып, тунартып, теринин иммунитетин көтөрөт. Бул витамин бар бет майдын койгондон кийин анын үстүнөн күн нурунан коргоочу кремди койбой туруп, көчөгө чыгууга болбойт. Нымдаштыруучу маскаларды жеңил пилингдерди жасап туруу керек. Кечинде лимон менен аарчып турса да жакшы жыйынтык берет. Кышында терини эпидермис бөлүгүнө чейин жете турган пилингдерди жасасак, жазында үстүңкү катмарындагы өлгөн клеткаларды гана тазалап туруучу жеңил пилингдерди жасайбыз. Пилингден кийин жумасына 2 ирет маска кылып турса эң сонун таасир берет. Беттеги тактар жазында өңүнө чыгат. Жазында беттерге так түшүп кетет. Себеби теринин меланин деген структурасы бар. Ал кээ бир адамга жакшы иштесе, кээ биринде иштебейт. Меланин начар иштеген адамдардын териси анча күйбөйт. Жакшы иштегендердики күн нурун батка ала алат. Бет терилер Америка, Азия деген сыяктуу 6 топко бөлүнөт. Америка тибиндеги терилер сары, ак жумал болгондуктан аларда меланин начар иштейт. Кызарып бат эле таркап кетет. Ал эми Азия тибиндеги кара тору, буудай ыраң жана башкалар болгондуктан алар күндү батка ала алышат да кечирээк агарат. Эгерде ички организм начар болсо бетке так түшөт. Ал так кышында анча билинбейт, жазында күн нурунан улам даана билинип калат. Алар кайсы мезгил экенине карабай SPF фактору жогору болгон бети майларды колдонуп жүрүүсү керек. Бир лимонду экиге бөлүп, жарымынын суусун сыгып алабыз. Ага 1 аш кашык бал, 1 жумуртканын сарысын кошуп аралаштырып, эгер тери кургак болсо 1 аш кашык зайтун майын кошуп койсо болот. Жакшылап аралаштырып 20 мүнөт муздаткычка салып коебуз. Андан соң бетке тегиз сүйкөп 20-15 мүнөт жатыш керек да кийин жылуу суу менен жууп салабыз. Бул масканы эркектер да аялдар да колдонсо болот. Жайда колуңузда кандай мөмө болбосун бетиңизге чаптаңыз. Жайында көп тердегендиктен тынбай суу ичип турабыз. Дене ысып, бет кызып турган кезде муздак сууга бетти жууаш керек. Бул учурда мөмө жемиштин баары бышып, организмге витаминдер жетишпей турган мезгил болот. Ошентсе да майлуу беттерге кызыл бүдүр чыгып, кургак беттер өтө сезимтал болуп калат. Бул мезгилде да жазда колдонгон нымдаштыруучу бет майларды колдонобуз. Негизгиси күн нурунан коргогон бет майды кайда барсак да жаныбызга алып жүрүүбүз керек. Ар бир 4 саат сайын бетти тазалап, SPF фактору бар бет майларды сүйкөп туруубуз абзел. Жайында колуңда кандай жемиш болсо да эзип бетке чаптап 10 мүнөттөн кийин жууп салса болот, эгер аллергиясы жок болсо. Тери күзүндө суукка даяр болушу керек. Жазда кандай кам көрсөк, күзүндө да дал ошону кайталайбыз. Жазда тери сууктан чыкса, күзүндө суукка даяр болуп барышы керек. Жеңил пилингдерди жасап баштайбыз. Бул мезгилде аба бирде күн ысып кетсе, бирде суук болот. Температура алмашкан сайын адашпай, нымдаштыруучу жана азыктандыруучу кремдерди коюп туруу зарыл. Бир фирманын бир эле бет майына жабышып албастан, ар башка фирманын ар кандай кремдерине алмаштыруу керек. Болбосо беттин териси бир кремди кайра-кайра кабыл алуудан баш тартат. Жаз, жай, күз мезгилдеринде сууну көп ичип, жашылча мөмө жемиштерди көп жеш керек. Терибиздеги көп көйгөйлөр суунун жетишсиздигинен болот. Эркекте аялда күнүнө 1,5-2 литр суу ичип, жашылча жемиштерди көп жеп туруусу зарыл.
Теринин дени сак болушу үчүн бул азыктардын орду чоң. Безеткиден кантип кутулса болот? Майлуу теринин эң чоң кемчилдиги ага майда чүйдө нерселер көп чыгышы. Анын ичинен эң проблемалуусу безетке. Бул өтө коркунучтуу илдет. Ошондуктан күчөп бараткан учурда сөзсүз доктурга кайрылуу керек. Анткени жол жобосун жакшылап билбей туруп безеткини кармалай берүү жана сыгып салуу өтө коркунучтуу. Инфекция кирип анын көбөйүп кетишине же ырбап, ириңдешине алып келет. Эгер жаңы башталса же сейрек болсо косметологго эле кайрылсаңыз болот. Майлуу тамак. Жаш териге безетке чыгышына тамак аштын тиешеси жок деп айтууга болот. Бирок болбой эле майлуу тамактардан, шоколад, кофе жана тамекиден баш тартып койгон деле оң. Ал эми сыртынан кантип кам көрсө болот? Бул туурасында төмөндөгү маскалардын рецепттерин колдонуңуз. Негизгиси алардын жасалыш жолдору оңой жана косметологдордун айтымында 90% натыйжасын берет. Ачыткы же болбосо дрожь. Андан ботко жасап, аны бир аз убакыт бетке жаап коюу керек. Бул дарылануу убактысын 4-6 жумага чейин созсоңуз, эң сонун жылышты байкайсыз. 2 чоң кашык жүгөрү уну менен бир жумуртканын агын аралаштырып, көбүк болуп калганга чейин чалуу керек. Бул каражат менен 10-15 мүнөт бетти сүртүү зарыл. Андан кийин гана биринчи жылуу, андан соң муздак суу менен жууйсуз. Бул маска терини көпкө кургак кармайт. Жумуртканын агын аралаштырбай да, көбүк болуп калганга чейин чалып да бетке сүйкөсөңүз болот. Убакыт өткөн сайын териңизди кургап, тырыша баштаганын сезерсиз. Анда дароо лимон ширеси кошулган муздак суу менен жууп салыңыз. Бул маска терини кургатып, чарчаңкы тарткан бетиңизди эң сонун эс алдыртат, жашартат, көркүнө чыгарат. Бирок муну тез-тез колдонууга болбойт. Андайда тери өтө кургап, бырыш түшүшү мүмкүн. Бадыраңдын пайдасы. Майлуу териге жардам бере турган эң сонун жашылча бул бадыраң. Ичин ширеси менен данегинен бошотуп алуу зарыл. Андан соң калганын майдалап туруп, бетиңизге сүртүп, 10-15 мүнөт коюп турасыз. Кургак бетке кам көрүү. Эртең менен жуугандан кийин майлуу бет майды манжалардын учу менен тери сызыктарынын багыты боюнча коюу керек. Чекенин ортосунан чыкый тарапка, мурундун кырынан чыкый тарапка, эриндин булчуңдарынан жаак тарапка, башкача айтканда кулактын төмөнкү учуна чейин тегиз сүртөт да 10-15 мүнөт сиңирген соң соргуч кагаз менен ашыкчасын арчып таштап, кургак беттер үчүн чыгарылган упадан себет. Ал бетти күндөн, шамалдан, чаңдан, сууктан сактайт. Кургак беттер табиятынан кургак же ар кандай крем, лосьон же тониктерди узак убакыт мөөнөтүнөн өткөрүп колдонуудан болот. Эртең менен бетти жуугандан кийин сөзсүз нымдаштыруучу жана азыктандыруучу кремдерди сүйкөш керек. Кургак терилүүлөргө бырыш бат түшөт. Аны туура тазалап, майлап жана сактоо шарт. Эртең менен кайнаган муздак суу менен же 1 литр сууга 1 чай кашык сүт кошуп жумшартып алып жууш керек. Липа, ромашка, жалбыздын 1 аш кашыгын 1 литр сууга демдеп жууганда кургак беттер үчүн 1000ден бири. Эсиңиздерде болсун, эгерде териңиз өтө эле кургак болсо, жуунардын алдында бетке майлуу крем сүйкөп, сиңдирип туруп жуунган оң. Анткени ал жуунгандан кийин беттин кургашын алдын алат. Беттеги такты, сепкилди кантип кетирүүгө болот? Майды, шоколадты, сүрсүгөн этти, жылкынын жана үндүктүн этин азыраак жеп, колдон келишинче тамак жасаганда өсүмдүк майын колдонууга аракет кылыңыз. Жашылча жемишти көбүрөөк колдонуңуз. Жаланганы эти бар тамак жей берсеңиз бетке так эле эмес, бырышта эрте түшөт. Эгерде организмде ашыкча токсин, шлактар болсо да бетке сепкил, тактар түшүшү мүмкүн. Алардан арылуу үчүн петрушка менен жуусаңыз кетет. Кайнак сууга 30 мүнөт дымдап, аны пахта менен сүртүңүз. Тактар кетерине 100% кепилдик бар. Андан сырткары ден соолугуңузду текшертип, анан косметологко, дерматологко кайрылышыңыз шарт. Ар кандай маска, косметика каражаттарды колдоно берген болбойт. Негизгиси туура тамактаныш керек. Кофенин, кара чайдын ордуна көк чай же сайыз, кызылча жемиштерден сок жасап ичиш керек. Себеби жемиштерде көптөгөн витаминдер бар.